таштар жоголот. Ким орозо туткан болсо бөйрөктө таш болбойт, жоголот. Себеби ачка жүргөн адамдын организминде соода көбөйөт. Анан калий туздары бул бөйрөктөгү, өттөгү негизги таштар калий туздарынан пайда болот. Мына ошол калий туздары автоматически токтойт. Ал калий туздарынын иштеп чыгышы автоматически токтогондон кийин ал адамдын бөйрөгү дагы, ал адамдын өтү дагы таш топтобойт. Тескерисинче ошол таштар өзүнөн өзү кайра жок болот. Мына азыркы ушул учурда Бишкекте Абдумуталиев деген кардиолог өтө күчтүү врач бар. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын Тиббун Набабия деген китеп бар. Бул Тиббун Набабия деген пайгамбарыбыздын дарыгерлиги деген китеп. Мына ошол Тиббун Набабиянын котормосун колуна алып, ал киши азыр медицина менен ошол ислам шарият экөөнү айкалыштырып, адамдарды дарылоого өтө катуу аракет кылып, жаңылыктардын үстүндө иштеп аткан кези. Мына ошол өзү кесиби кардиолог болгондугуна байланыштуу колунда жүрөктүн макетин кармап отуруп, мага түшүндүрүп, айтып, ачыктап берди. Ажеке дейт, адам баласынын кан тамырында жанагындай туздар аркылуу кан уйуйт. Кан уйгандан кийин кан ушунчалык деңгээлде уйуйт, ал канды эгерде операцияны жанагы жүрөктү операция кылып, жүрөктөн ошол уюп калган канды чыгарып туруп жерге коюп, балка менен урсаң ал сынбайт дейт. Мына ушунчалык деңгээлде каттык болот. Аны балка менен уруп сындыра албагандан кийин аны эч бир укол, эч бир дары эритип кете албайт. Мына жүрөктүн кан тамырына мына ушундай болуп, жанагы туздун негизинен кандар ушундай болуп уйуйт. Анан эмне болот? Жүрөк ооруйт, приступ болот. Анан кийин жанагындай эрте эле, мына кече эле көрүштүм эле, эрте менен өтүп кетиптир деген ошондо. Ушунун дабасы эмне? Кандай кылганда айыктырабыз деген суроого ошол киши дагы мунун дабасы орозо деп атат. Эгерде кимде ким орозо кармаган болсо, орозо кармаган адамдын өзүнүн организми орозонун негизинде ошончолук деңгээлде катып калган ташты эритип атат. Жүрөктөгү ташты эритип